Ilimsiz adam dindi karmasa emne bolot. İlimi жоқ. Жөн эле динчил болуп алганда барабар ал экстремизм, терроризм, бузукулук, үркүтүү, коркутуу. Өткөндө Сайыт Бакасламланын бир сабагын угуп калдым эмеде. Соцсеттерден бир жерде сабак кылып атсам, дамылла şu китепте барбы дейт экен. Ушу Кураныңызда бар. Куранда şu жаннат жөнүндө, бейиш жөнүндө, бейиштеги жыргалыш жөнүндө окшойт да. Şu Kuranda barбы дейт. Бар десе, биздин дамылабызда төлкө дозок дейт экен. Биздин устаздын китеби төлкө дозок жөнүндө деп. Урматтуу мусулман бир тууган, жаннат менин же сенин жеке мүлкүң эмес. Сен дозокко киресиң, сени Кудай кечирбейт дебе. Илимсиздик плюс динчилдик не болот экен? Коркутуу, үркүтүү болот бирөөлөрдө. Эми ошо илимсиздиктин ордуга илимди кошобуз формулага. Биринчи, урматтуу мусулман бирок, илим плюс кедейлик. Илимдүү адам бирок акчасы жок, муктаж болуп калды, кедей, илими менен келген, мектеп жакшы окуган, университет жакшы окуган, динини жакшы билет. Илимдүүлүк плюс кедейлик барабар каниеттүүлүк. Чыдайт, сабыр кылат, каниет кылат. Экинчи, илим плюс байлык. Илими бар адам акча тапты, бай болду, барабар ал өнүгүү. Пескоблог жасайт, башка кылат, фирма ачат, башка кылат. Илимсиз болсо акча тапса не кыла берет эле? Саунага, башкага, кумарына. Үчүнчү, илим плюс эркиндик. Илимдүү адамга эркиндик бергин, жаңы ачылыштар, жаңы бир нерсе ойлоп табуулар. Төртүнчү, илим плюс бийлик. Илимдүүлүккө бийлик берсең, адилеттүүлүк. Бешинчиси, илим, динде жүрөсүңөр, илим алгыла. Илим плюс дин, туура жол, сыратыл мустаким, динде бекем болуу болот. Убактыңарды текке кетирбегиле. Өмүр өтө берет. Акыркы жолу кайсы китепти окудуң? Ким ушул айда бир китеп бүтүргөндөр кол көтөргүлөчү. Мен акыркы жолу ушул китепти окуп бүттүм деп. Не китеп окудуңуз? Пайгамбар алейхиссалам өмүр баянына. Дагы ким?